Саламатсыздарбы? Мен КК9220 тайпасынын студенти Тавакелова Дамира. Тема: менин келечек кесибиме карата көз карашым. План: мугалимдик кесип. Мугалимдик кесипке болгон кызыгуумдун пайда болушу. Идеалдуу мугалим болуу. Божомолдорго караганда бүткүл дүйнөдө 50 миңден ашуун кесип бар. Алардын эң байыркыларынын бири бул мугалимдик кесип. Кесип ар бир адамдын өз турмушун камсыздандыруу үчүн жасаган туруктуу иши. Эң алгач Ассирия, Вавилон, Египет жана башка чыгыш өлкөлөрүндө журесттер мугалимдик милдетти аткарышкан. Ал эми байыркы Грецияда эркин жалданма граждандар мугалим болуп иштешкен. Мугалим классты жетектеп, класс менен ар тараптуу иш алып баруучу инсан. Менин мугалимдик кесипке болгон кызыгуумду арттырган Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести болгон. Андагы Дүйшөн башка жактан келген мугалим. Анын колдоочулары жок болсо да, өжөрлүк менен өз ишинин өтөсүнөн чыккан. Анын жүрөгүнүн түпкүрүндөгү көрө билгендиги, окууну тааный билип, ага кашыкканы калганча кам көрүп, чыныгы мугалимдин элесин чагылдырган. Дүйшөн 36 эле тамганы билген мугалим болгон. Өзү да: "Мен жаман эле мугалиммин, бирок менден да жакшы мугалим жок" деген. Ал сабаты жагынан өстө күчтүү болбосо да, сапаты жагынан жогору болгон. Идеалдуу мугалим болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болубуз керек? Менимче өзүнө ишенген, колунан баары келген, ар бир окуучусу менен тил табыша алган мугалим идеалдуу болот. Ал баарынан мурун жоопкерчиликтүү, сабырдуу, анан да жакшы баарлашуучу болушу керек. Эгерде мугалим жогорку сапаттарга ээ болсо, анда окуучулар анын